Жаратылышка эң көп зыян ким тийгизет? Эмне үчүн бай өлкөлөр кедей өлкөлөргө кенемде төлөп бериши керек? Кыска убакыттын ичинде айтып берем. Бердибай Жашыл-Төр айылында жашайт. Айылданын кадыр-баркы жогору. Себеби ал таттуу токоч чыгаруучу цех ачып, айылдаштарына жумуш ордун түзгөн. Айылдын эли таттуу токоч менен камсыз болуп, жашоосуна даам кирди. Бирок жакшы иштердин аркасында көйгөйлөр да көбөйдү. Кошунасы Сакчыбек кароол болуп иштейт. Цехтен чыккан ыштан улам анын балдарынын ден соолугу начарлап, ооруканага жатып чыгышты. А бул Кырман, ал дыйкан. Бирок огородундагы жашылча өсүмдүктөрү курап калды. Себеби цехке көп суу талап кылынып, ага жетпей калды. Айша апанын үйүнө заводдон чыккан саркынды суулардын жагымсыз жыты барат. Коңшу апа акыркы күндөрү жөтөлүп, өзүн жаман сезүүдө. Жашыл-Төр акырындык менен боз түстөгү айылга айланды. Күндөрдүн биринде жашоочулар жыйынга чогулуп, мындай келишим түзүштү. Эми цех тийгизген зыяны үчүн элге кенемде төлөйт. Ал үчүн атайын фонд ачылып, акча экологияны калыбына келтирүү үчүн сарптала турган болду. Алгач Сакчыбектин жана Айша апанын үйлөрүнүн айланасына дарактарды отургузушту. Кырмандын огородуна тамчы суугат системасы коюлду. Ал эми заводдун ышын азайтуу үчүн атайын фильтр орнотулду. Ошентип Жашыл-Төр айылы кайра жандана баштады. Айыл элинин бул макулдашуусу мамлекеттер арасында түзүлгөн келишимге окшош. Өнүккөн, өндүрүшү көп, экологияга эң көп зыян тийгизген өлкөлөр андан жабыр тарткан жакыр мамлекеттерге жардам берүүгө тийиш. Бул нерселер Париж келишиминде айтылат. 2015-жылы 200дөй өлкөлөр чогулуп, климаттын өзгөрүшүнө каршы күрөшүү боюнча Париж макулдашуусуна кол коюшат. Өндүрүшү көп өлкөлөрдүн заводдорунан чыккан газдар атмосферага чогулуп, планетаны ысытат. Келишимге ылайык бардык өлкөлөр абанын 2 градустан ашык ысып кетишине жол бербеши керек. Бай жана ири өндүрүштөрү бар өлкөлөр экологияга таасирин көп тийгизет. Ал эми жаңы гана өнүгүп жаткан же болбосо кедей мамлекеттерде фабрика жана заводдор жок болгон үчүн экологияга тийгизген таасири кыйла аз. Бирок климаттын өзгөрүшүнүн кесепеттерин экөө тең тартып келет. Бул адилетсиз көрүнүш. Өнүккөн өлкөлөр жакыр мамлекеттер тарткан зыяндын ордун толуктоого тийиш. Алар бөлгөн акча экологиялык долбоорлорго жана жаңы технологияларды орнотууга сарпталышы керек. Бирок учурда көп өлкөлөр өз мойнуна алган милдеттенмелерин толук аткарбай келишет. Ошондуктан бул боюнча сүйлөшүүлөр дагы эле уланып жатат. Кайрадан Жашыл-Төр айылына кайтабыз. Бердибайдын заводу элди таттуу токоч менен жана жумуш орундары менен камсыз кылды. Бирок жаратылышка таасири тийип, андан кошуналар жапа чекти. Эми ал жоопкерчиликти өз мойнуна алып, оңдоого аракет кылууда. А сизчи, сиздин үйүңүздөгү, ишиңиздеги аракеттер башка бирөөгө зыян тийгизип жаткан жокпу? Кошунаңызды ойлонуп көрдүңүз беле? Комментарий калтырыңыз.